Саламатсыздарбы? Политклиника медиасын сереп берүүсүндө Казакстандагы жаңжалдан кийинки сабактар боюнча сөз кылабыз. Биз студияга тышкы саясат жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгулду чакырдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Чынара, айтсаңыз, Казакстанда ошол кийинки 30 жылда болбогон жаңжал болду деп жатат. Ошонун сабактары сиздин оюңузча, анын себептери сиздин оюңузча кандай болду? Жакында жамааттык келишим уюму дагы анын жыйынтыктарын, алгачкы жыйынтыктарын чыгаргандай болду. Сиздин оюңузча ушул жаңжалдын келип чыгышы эмне себептен болду? Рахмат. Эми сурооңузга жооп бергенге мен мындай деп айтат элем да, сабактары жөнүндө сүйлөшкүчөктү ошо себептери жөнүндөгү сабакты алып чыгышыбыз керек да, менимче. Ошол үчүн себептери жөнүндө айтып кетсем. Себептерин ошо факторлор деп коет биздин аналитикада. Факторлордун биякта эки түрү болуп атат да, ички жана сырткы. Ошо ички себептери албетте баягы постсоветтик Борбор Азия мамлекетине өтө мүнөздүү болгон нерсе бул коррупция. Ошо коррупция абдан чоң мындай жайылып кетти биздин коомчулуктарга, мамлекеттик системаларга да. Башкача айтканда саясий жана системдүү коррупция деп коет да. Ал бизде эле эмес, Кыргызстанда эле эмес, бирок ушул коңшу мамлекеттерде да өтө өнүккөн нерсе жалпысы. Анан экинчиси, баягы өзүңүздөр билесиздер, коронавирус канча 2 жылдан ашып кетти, дүйнөнү каптап, анын ичинде биздин мамлекеттерди дагы. Анан ошо коронавирус баягы изоляцияга алып келгендиктен, баягы мурунку социалдык, экономикалык катнаштар жок болуп, бизнестер жабылып, көбүнчөсү экономикалык жактан жалпы жагдай деңгээли, жашоо деңгээли бүт жерде эле төмөндөдү. Анан бул социально-экономический факторлор десек болот да. Жашоонун кыйын болуп, баанын өсүшү, инфляция, ошонун баарын эске алганда. Анан бирок муну повод же триггер деп коет да. Анан өзүңүздөр билесиздер, Жаңы Өзөндө, Актауда ошонун себептен мындай себеп катары, бирок үстүндө турган себеп да, терең түпкү эмес да. Түпкүсү бул абдан терең ошол эки элдин муктаждыктары, кыйынчылыктары башкаруу системасы менен мындай серьезно деп коет го, мындай кабыл алынбай, ошону жакшы түшүнбөй, убагында чече турганда чечпегендиктен ал маселелер чоңоюп, кеңейип, мындай олуттуу болуп кеткенин, ошо башкаруу системасындагы башкаруунун жакшы эффективдүү болбогондугу. Анан эмне үчүн андай болуп атат дегенде, анын албетте объективдүү, субъективдүү факторлор бар. Эмне үчүн, мисалы, Казакстан чоң мамлекет да. Жана жергиликтүү башкаруучу, жана акимияттар, губернаторлор жөнөкөй айтканда, эмнеге аяк жактан дагы проблема болуп атат дегенде, баягы эки баштуу бийлик болуп калгандыктан деп да көптөр айтышат да, казактар өздөрү дагы. Анткени баягы транзит власти дейт да, бийликти өткөрүп берүүдө Назарбаев Такаевка өткөрүп атканда мындай башынан жанагы коопсуздук кеңештин башчысы болуп туруп калды да. Ал башкача айтканда Назарбаев силовиктерди контролдо алып жүрдү. Өзүнүн башында туруп атат. Бирок ошол эле замат, как премьер-министрге окшоштуруп, мисалы, мындай жөнөкөй айтканда, президент деп, бирок Токаевка бир кайсы социально-экономикалык тармактагы маселелерди дагы берип атат да. Ошондуктан мореки кош бийлик болгондугу, чечимди кабыл албагандыгына, бирөөсүнө жакса, бирөөсүнө жакпай калатпы деген негизде ар кайсы деңгээлде, башкаруу деңгээлдеринде, область, акимият, район деңгээли, анан жергиликтүү жана айыл же шаарларга келгенде, ошо чечимдер убагында кабыл алынбай, баягы маселелер чечилбей, топтолуп калган жөнүндө дагы кабар берип атат да. Бул мен ички себептер жөнүндө айтып атам. Анан Жаңы Өзөндү алып келсек, 2011 жылы дагы өзүңүздөр билесиздер, ошо кыш маалында баягы повышение зарплатаны эметип сурап, талап кылышып, 3-4 айдай турушуп, анан аягы туруп, тоже армияны киргизип туруп, катуу күч менен басып койгон. Ал кезде Назарбаев президент болчу. Андан кийин 2012 жылы Сирия ситуациясы башталгандан кийин өзүңүздөр билесиздер, жана ИГИЛ деген бир маселе чыккан, ислам мамлекети. Биздин статистикага таянып келсек, Казакстандын дагы статистикалары берет, изилдөөлөр да. Бул жанагы Натстатком эмес. Ошо западный Казакстандан, ошо том числе Жаңы Өзөн, Актаулардан бир топ ошо ИГИЛге кошулуп кеткен жаштар, анан дагы жумушсуз жүргөн катмардан өкүлдөрү кеткен да. Шыл айтайын деген бул комплекстүү нерсе да. Анан ошо менен, ошол себептер менен дагы эле ошо социалдык экономикалык муктаждыктары, жумушсуздук дагы эле чечилбей келген да.
Бул ички себептер десек болот. Эми сырткы себептер келгенде бул абдан өтө кызыктуу тема мага. Анткени мен өзүм ошо эл аралык мамилелер боюнча сереп салып, өзүм билимим дагы кандидаттык жактап атканда дагы работаларым, диссертацияларым да ошо менен байланышкан. Борбор Азиядагы тышкы саясат, анан Борбор Азиядагы эл аралык саясат депчи. Анан бул жерде айтып келсек, албетте жөнөкөйлөштүргөндө бул жакта Орусиянын кызыктар факторлору, Орусияда кызыктар, анан батыштагы да. Анан ошо ким кандай жагына ишенгиси келсе, орусчул болобу же батышчыл дешет го. Бүт нерсени же орустарга шылтаса, же бүт нерсени батыштар, Запад анан демократияны шылталап алып туура эмес иштерге барып атат деп, эми ким кайсынысына жакыныраак болсо, ошол сценарийди кабыл алат дегенди айткым келип атат да. Башкача айтканда, мына жөнөкөйлөштүргөндө, могу террорист деп айткандар, бул террористтер жана Чечен согушунан чыккан головорезтерби, же ислам мамлекетинен чыккан головорезтерби? Если Такаевдин айтканы чын болуп, террористтер келип, анан ички күчтөрүн алы келбей калгандыктан ОДКБга кайрылып атса, ал террористтерди ким даярдап, ким уюштуруп, кай жерден алар тажрыйба алып келген террористтер деген суроо болуп атат да. Ошол үчүн мындай аябай мындай жалпылап чоң картинканы бергенге аракет кылдым, бирок себептери чоң, тышкы саясат бул чоң геосаясат. Кандай карабасак дагы. Мисалы, кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыкканда былтыр ОДКБ паралич болуп калды деп, биз ОДКБны жамандап чыктадык, айттык Кыргызстан эмне болуп жүрөт аякта деп. Анткени биз ал чек ара конфликтинен биз көбүрөөк жапа чектик да, өзүңүздөр билесиздер. Тажиктер менен салыштырмалуу. Керек болсо бул агрессия деп атабыз бизчи, Тажикстандын тарабынан. Албетте Тажикстанда андай берилген жок ал маалымат, алар антип эсептебейт. Эксперттер менен сүйлөшкөндө да ошолор башкача айтышат аларчы. Бирок биздин позиция ошондой да бир позиция болду. Анан ОДКБ же жааматтык кызматташчылык эмес кылган жок. Керек болсо ошол конфликт башталып атканда, жана головнойдо эметип чырчыгып атканда, Душанбеде, Тажикстандын территориясында ошо ОДКБнын жолугушуусу өтүп аткан. Анан аякта биздин дагы өкүл, ошо ОДКБдагы өкүлүбүз тунчукпай отуруп алды да. Эч ким кылган жок. Башкача айтканда, Орусия менен Тажикстан мындай билип туруп эле эмне болуп атканын биздин бийликке бир сокку кылып текшерип көрдү десек да болот да. Айтайын дегеним, азыркы ОДКБ иштейт экен да. ОДКБ ошо постсоветтик, ошо ОДКБга кирген мүчө мамлекеттердин территориясында террористтер кирип келсе, биз күчтүү отпор бере алат экенбиз дегентип, бир ОДКБнын статусун көтөрүп, ал мындай иштей турган функционалдык уюм экенин көрсөткүсү келип, бул ким жеңишке жетип атат дегенде, биринчи Россия жетип атат. Мындай карап келгендечи. Баягы төмөндөп бараткан имиджди өйдөлөткөнгөчү. Ошол үчүн Россия кызыктар деп айтсак болот. Бирок бир жагынан батышта алдаган көп айтса болот да, эмне үчүн батыш кызыктар болушу мүмкүн. Ошондон уламбы, азыр кийинки кезде ошо жамааттык келишим уюму жөнүндө сөз Кыргызстандын мүчөлүгү жөнүндө да айтып, биз андан чыгып кетишибиз керекпи деген сөздөр дагы болуп жатат. Буга кандай карайсыз? Мүмкүн болсо, теория жактан бир нерсени айтайын, анан түшүндүрүп берем эмнеге бул маанилүү. Деги коопсуздукту камсыз кылуу бир канча модели бар да. Же мамлекеттик улуттук коопсуздук болобу, же аймактык дейличи. Аймактыкка келгенде ошо аймакта болгон уюмдар, мамлекеттер өзүнүн бир союзун түзүшү мүмкүн. Мисалы, жана Североатлантический дейбиз го, Европа мамлекеттери менен Америка НАТОну түзүп алып, анан бирөөнө кол салынса, баарыбызга кол салды деп эсептеп, ошентип бир альянс да. Бул военный альянс дейт. Это модель ушундай. Ага башкача постсоветтик аймакта ушул жааматтык кызматташтык келишим уюму түзүлгөн. Ошо 92-жылы эле. Башкача айтканда, бул постсоветтик мурунку Советский Союзга кирген мамлекеттер өзүнүн коопсуздугун кантип камсыз кылабыз дегенге жасалган келишим да болчу. Эми кимден коркунуч келет дегенде, баягы эле мурунку душман катары алынып келген капиталистический мамлекеттер дейличи, башкача айтканда. Батыш болуп атат. Ошону биз жана холодный войнанын экинчи бир вариантын көрүп атабызбы деген вариант да. Ошол үчүн, бирок ошол эле замат баягы биз Россиянын фактору аябай күчтүү эмеспи бул постсоветтик аймакта. Анан мисалы Казакстан өтө эле батыш жакка тарап кетти, анткени жана алфавитин дагы латиницага өткөрүп, Орусиялардан Назарбаев убагында Алматыдан Астанага негизги шаарын которуп, күчкө салып, жакта эчтеке жок болгон жерден шаарды куруп, эмнеге дегенде ошо Орусияга кандайдыр бир баланс кылып отпор берүү да,
казактарды ошо северный түндүк чек арасына жакыныраак жайгаштырып, казактар аяка барып, ал жерлерде отурушташтырылып, орустарды же орус тектүү казак жарандарынын таасири азыраак болсун, чыныгы казактар көбүрөөк болсун деген дагы саясат болгон. Бул ички саясат менен Орусияга аны мындай терс кабыл алышы да мүмкүн болчу да, чыгып кетеби биздин зона влияниядан депчи. Ошол үчүн мындайча айтканда, аябай бизде кыйын да. Сиздин жооңузга эми тагыраак жооп берсем, сурооңузга, Кыргызстан үчүн да бул кыйын болуп атат да. Мисалы биз азыр бүт нерсенин баарын кыргыз тилинде гана өткөрөбүз десек, өзүңүздөр көрүп атасыз, Орусия кандай реакция берип атат. Көрүп атпайсызбы случайлардачы. Бирок ошол эле замат биз эмне тилибиз же маданиятыбыз же адабиятыбызды өнүктүрбөй коебузбу? Жок, өнүктүрүш керек. Бирок ошол эле замат биз бир жактан мисалы ошол эле террористтер кирип келсечи, мисалы дейли. Мисалы Афганистанда ситуацияны көрүп атасыздар да. Жагдай кандай болуп атат. Афганистан, Тажикстан аркылуу эле баягы 2000 жылкы Баткен окуясын билесиздер. Жана боевиктер дейт. Алар кирип келсе, биздин коопсуздукту, биздин армияны алы келбей калса, ким камсыз кылат дегенде, албетте ЖКК биринчи ойго келет. Каалайбызбы, каалабайбызбы. То есть аларда да кызыктар да. Бизде Тажикстанга тиги талиптер болобу же ислам мамлекетинин өкүлдөрү болобу, башка жана террористтик уюмдар. Биздин дагы муктаждыгыбыз бар экен. Муктаждык бар да. Ошол үчүн ошо суроого кантип жүрөбүз. Экинчи модель бул Түркмөнстандын модели. Мисалы, Түркмөн башы Сапар Мурат Ниязов эмне кылган убагында 95-жылы декларация кабыл алып, о позитивном нейтралитете дейт. Башкача айтканда, мен эч кандай альянстарга кирбейм. НАТОго же ОДКБго. Мен нейтралдумун, мен я не дружу против других с кем-то дегендейчи. Мен сен менен да дос болбойм, сен менен да дос болбойм. Бирок ошол мен нейтралдуу болгон үчүн сен мага силер кол салбайсыңар депчи магачы. Потому что мен биякты да тияка да тартпайм депчи. Мен ортодомун деп. Ал мындай биздин Борбор Азия мамлекетте ошондой саясатты карманган только Түркмөнстанда. Узбекистан болсо Каримовдун кезинде ОДКБга кирди да, кайра чыкты да. Ошол кинтип ал мындай тажрыйба топтогонго аракет кылышты да, кирсе кандайдыр бир узбек мамлекетине, коомуна кызыкчылыгын коргой турган уюмбу же эмеспи, ошону мындай бир тест кылды да ал адамчы, менимче. Анан убагында кайра чыгып кетти. Аякта көбүнчөсү Орусия өзүнүн күн тартибин жылдырат экен, өзүнүн кызыкчылыктарын навязывать этет экен деп ал чыгып кетти. Ошо менен Өзбекстандын коопсуздугун камсыз кылуу мындай модели алардыкы өзүнүн эле улуттук күчүнө, өзүнүн күчүнө эле таянуу да азырынча. Бирок мисалы жана ядерный эң негизги эң курал это ядерный деп коет да биздечи оружие. Ал жактан каалайбызбы, постсоветтик аймакта ядерный щит бул Россиянын щити бизге. Хотим не хотим. Анткени СССР жок болуп кеткенде ядерный арсенал, оружиенин баары, ошо бүт потенциалдын баары Россияга расмий берилген да. Анткени кандайдыр бир деңгээлде ядерный оружие Казакстанда да барылчу, Украинада да барылчу, бир канча нерсе Белоруссияда да барылчу. Бирок СССР жок болгондо бир жерге мындай чаржайып кетпесин деп бул абдан кооптуу да. Казакстанда, Украинадагы на волонтерской основе баарын Россияга өткөрүп беришкен да. Бирок Россия өзүнө мойнуна жоопкерчилик алган. Эгерде коргош керек болсо, ядерный жактанчы, жана самооборона деп коет да, анда өзүнчө системалары бар. Аны бүт Россия камсыз кылыш керек. Ошол экинин бир эмеси бул ОДКБда да отурат да. Направлениясы ошол үчүн аябай кыйын да. Бир жагынан орустардын жинин келтирбей коелук дейбиз, бирок алар биздин өнүгүүгө да бир кандайдыр кээде мындай ограничение коюп атышат да. Биздин өзүбүздүн баягы улуттук ба суверендик аракетибизди кээде Россияга каршы жазалгандай мындай эсептеп алышы да мүмкүн болуп атат да. Же батышка жакындап кетти депчи. Же батышка жакындабай эмес эле биз Кыргызстаныбызды күчтүү кылалы, кыргыз тилибизди, кыргыз маданиятыбызды, кыргыз мамлекетибизди дегенде, ошо казактар ошого барганда Назарбаев мүмкүн ошол эки жагынан азыр Россия ойнотуп кеттиби деген дагы сценарийлер айтылып атат да. Башка жагынан алганда, мында Кыргызстан демократиялуу, мына Казакстандагы окуяларга коомчулуктагы чоң реакция кылды, кыргыз коомчулугу. Анан жана кармалган кыргызстандык музыкант боюнча дагы ошол коомчулуктун аракетинен кийин дагы бийлик ушуга киришти окшойт да.
Бизде жалпысы Кыргызстаныбыз биз чыныгы абдан өзгөчө мамлекет, өзгөчө эл экенбиз да. Мүмкүн өзүбүздүн айткандай, бирок чыныгы 30 жылдык өнүгүү жолубуз ошону көрсөтүп атат да. Бизде чыныгы жарандык коом күчтүү. Бул жакшы нерсе. Элдер жалпысы баягы башынан эле башкарууда стабилдүүлүк болбогондуктан өзүңүздөр жакшы эле билесиз, ачык эле айталык, бийлик өзүнчө, эл өзүнчө болуп калды да. Бийлиги жок деле революциялар болуп, жанакы шайлоолор боло электе легитимдүү бийлик жок кезде деле элдин жашоосу уланып эле кетип баратат да. Башкача айтайын дегенде, бизде ошол жарандык позиция, адамдардын өзүнө ишенип, өзүнүн эле аракетине анан мындай ошого менен натыйжаны күтүү деген бир маданият өнүгүп калды да биздечи. Ал нерсе коңшу мамлекеттерде жок. Коңшу мамлекеттерде анын жакшы показатели коронавирус болду. Эстесеңиз, ошо 20-жылы коронавирус башталганда Кыргызстан жалпы аябай башкача өзүн көрсөтө алды, элич. Анткени ыктыярчылар бири-бирине жардам беришти. Эмне үчүн? Анткени мамлекет, честно говоря, паралич болуп калды. Туурабы? Башкаруу иштебей калды, коммуникация иштебей калды. Ошондуктан анан эл түшүндү, биз өзүбүз менен өзү эле экенбиз, бизден бири-бирибизге жардам бербесек не выживем депчи. Бирок ушундай реакция, ушундай бир деңгээлде ыктыярчылыктын өнүгүүсү, волонтерствонун, бул бизде эле болду да. Кайсы бир деңгээлде кичине болду, бирок жалпысы башка мамлекеттерге карап келсек, Өзбекстанды же Казакстанды, аяктагы жарандар жөнөкөй эле коомчулук, булар мамлекеттен күтүп отурушту да. Эменичи бизге мындай саясатты өзгөртүп, ошол эле баягы чрезвычайный ситуацияларды киргизип, карантинди киргизүүнүн алар мамлекет айткан немесин эле жүрөбүз, алар менен ошол жак бизге эметип берет деп, аякта мамлекет күчтүүрөөк, ишеними дагы бар, анан элдин дагы ошондой күтүүсү бар экенин көрсөтүп атат да. Ошол жагынан биз албетте башкача болуп кеттик. Анан бул жерде сиз туура айтасыз, мен ал идеяга кошулам. Ошол тиги эски советтик ыкма менен силовой структуралар казакстандык иштеп, жана күчкө салып, показанияны билдирип калп элечи. Жолдон эле таап, тиги бакуш биздин музыкант менчи өзүнүн максаты менен барды, бирок ошол башаламага катышып кетип, анан кармалып калып, анан аны кандайдыр бир, аны ким экенин билбейт да тигилерчи. Анан күчкө салып эле муну айтасың деп айттырышты. Ал жигит тигинисин айтты, анан биз узнали бул ким экенин таанып чыгып, биздин эле жөнөкөй эле эч кандай террорист эмес же протестке кызыктар деле эмес адам, просто ошо жертва ситуации деп коелучу. Анан жертва силовой системы да. Анан уят болушту менимче казактарчы. Бирок ал биринчи ким кыйкырып чыкты? Ошо биздин коомчулук кыйкырып чыкты. Анткени ошондой кыйкыргандай, кандай десем, в хорошем смысле айткандай, слово свобода слова да. Вот эта свобода внутреннего духа, ички адам биз айта алабыз депчи. Ошол эркинде бизде эле бар да. Анан айласы жок элдин кандайдыр жооп бериш керек да бийликчи. Ошол үчүн бийликтикилер дагы биз эл мененбиз деп атпайбыларчы, элдин бийлигибиз депчи. Кимисин албайлык, президенттен баштап, вицелерден баштап, Эдил Байсалов болобу, Акылбек Жапаров болобу, баары эле бийлик биз угуп атабыз силердин муктаждыктарды деген мындай элдин аракетиндебиз деген позицияда болуп атышат да. Ошол үчүн алар реакция кыла албай койбойт да. Кылыш керек, албетте биздин жаран болгондуктан. Бирок ошол эле замат жанагы инанды боюнча ситуациячы билесиз да, жана жаран боюнча. Анда дагы мындай тышкы саясат менен ички саясаттын байланышы болуп кетти да. Бирок ал жерде биз мисалы коомчулукта эле көтөрүлдү да, жараныбызды берип салдыңар депчи. Ошол үчүн бул дагы байланышкан жанагы тышкы саясат, коопсуздуккачы. Андан кийин Түркияга барып келгенден кийин жанагы военный помощь кылам деп Түркиячы, Эрдоган. Анан жанагы самолетторду берди, эң биринчи эмеси катарычы. Ал Түркия менен жакындап болуп баратканыбызды дагы Россия көп жактырбайт. Аны ачык айтыш керек. Туурабы? Потому что Түркия хатим, не хатим, кандай карабасак дагы Түркия бул НАТОнун мүчөсү. Башка тиги блокто жүргөн мамлекет да. Анан биз ОДКБда туруп, тажиктер перс да эмечи, перс тилдүү, Иранга жакын деличи. Маданият жагынан башка тил, Борбор Азия мамлекеттеринин 5-ünүн ичинен именно Тажикстан башкача, туурабы? Биз аны баарыбыз билебиз. Тили жана маданияты түбү жагынанчы келип чыккан. Анан ошол үчүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгы деп ошону военный эмени измеренияны дагы күчтөткөнү ал Эрдогандын кызыкчылыгы да. Бирок ошого биз дагы аябай таянып алсак, биякта ОДКБ турганда бизди дагы түшүнүксүз кабыл алып, бияктагы союзниктер түшүнбөй атат эмне болуп атканыбызды. Ошондой ситуациялар бар биякта. Ошону эске алыш керек. Биз Казакстандан ушу кандайдыр бир деңгээлде Казакстанга дагы мындай
мамиле күтүшүбүз керек болот да. Мисалы жана парламентте талкуу учурунда мисалы жана жамааттык келишим уюмуна аскерди Казакстанга жөнөтөбүзбү дегенде Камчыбек Ташиев депутаттарга кадимкидей эле унду сен көтөрүп келесиңби, ташып келесиңби дегендей сөздөрдү айтты го Кадырбеков да. Анан ошол жагынан мисалы социалдык, экономикалык жактан биз Казакстанга көз карандыбызбы кандайдыр бир деңгээлде? Ооба, анткени эң негизги нерсе бул баягы ааламдашууда, анан цифровизация, анан көп нерселер аябай бат-бат болуп кетпедиби? Жашоо ритми бат. Башкача айтайын дегенде, биз баягы дүйнө менен байланышыбызды кайсы жол менен болуп атат дегенге мындай талдап келсек, эң негизги связанность дүйнөлүк транспорт жактан эле. Мисалы, темир жолдор. Кыргызстан жалгыз гана мамлекет, бир дагы километр темир жол салынбаган да, 30-жылдын. Даже Тажикстан согуштан өткөн, жарандык согуштан өткөн салды да. Анан айтайын дегенде, биз өтө эле баягы мурунку советтик инфраструктурадан, жол жактарынан, автодорога болобу, темир жол болобу, мисалы керек болсо авианы алалык да. Мен же Азияга же Европага учам десем, же мен Түркия аркылуу, же Алматы аркылуу учуп атам да. Туурабы? Биздин өзүбүздүн сразу дароо эле Өзбекстан, Нью-Йорк деген рейсибиз жок мисалы биздин. То есть биз транспорттан жанакы ошо транспорт аркылуу дүйнө менен байланышуу биз коңшулардан көз карандыбыз. Жөнөкөй айтканда. Бул не только жарандардын карым-катнаштары, бирок эң негизги экономиканыкы да. Мисалы, Евразия биримдигине кирдикпи? Евразиялык экономикалык биримдикке. Киргенде биз ошо бизден мурун Казакстан мүчө эле да. Ошол үчүн ошо Евразия биримдикте биз Россияга бирдемени чыгарабыз десек, биз Россия менен чегарабыз жок да. Албетте Казакстан аркылуу. Ошонун баары аябай көп Казакстанга көз карандылык алып барат, хатим не хатимчи. Ошол үчүн аны дагы эске алышыбыз керек. Анан мүмкүн Ташиев мырза өтө мындай жөнөкөйлөштүрүп айтып койгондур. Бирок мындай чындап келгенде экономикалык жанакы биздин товарды экспортко чыгарууда Казакстандын рыногу болобу, андан ары турган Евразия биримдиктин рыногу болобу, биз көз карандыбыз. Аны унутпаш керек, албетте. Ошондо Кыргызстан ошол тышкы саясатты дагы ошо билгичтик менен жүргүзүп, ким кайсы мамлекет менен болбосун, баарын билгичтик менен жүргүзүшү керек экен да. Ооба, бирок мисалы биз айтып келип атабыз да, ошо бир тараптан же бир эле жол аркылуу бирөөнүн жакшы жылуу сөзүнөн же позициясынан көз каранды болуп калган нерсе бул абдан туура эмес да, бир мамлекеттен. Ошол үчүн жанакы Кытай, Кыргыз, Узбек темир жолу жөнүндө канча президенттер келип канча сүйлөшүп атышат ошо боюнча, туурабы? А өзбектер да кызыктар болуп атат да. Аларда экспортко чыгара турган немелер бар. Кытайлар өтө кызыктар да. Ошол аркылуу тиги Южный Азия мамлекеттерине чыгып, нары суу жээкке чыккангачы биз билесиздер да, океан менен мореге непрямой выходыбыз жок, Борбор Азия мамлекеттеричи. Ошол үчүн ал жагындагы биз ойлошубуз керек да. Ошол үчүн Казакстандын эле көзүн карап калбай, Өзбекстан менен кандай мамиле кылабыз, Кытай менен кандай мамиле кылабыз, ушу транспорт жагынан мисалы айтсамчы. Анткени транспорт это есть транспортировка. Бүт баарын, элдин дагы, продуктылардын дагычы, товарлардын. Анан экономикабызды өнүктүрөбүз дегенге негизги нерсе ошол эки биздин коңшу мамлекеттерибиз менен кандай баланста. Бирөөнү эле карап калбайчы, Кытайды эле карап калбай же Өзбекстанды деле карап калбай же Казакстан. Баары менен ошо ар тараптуу өнүгүп кетүү деген бул эме башкаруунун эң чокусу да, эң жакшы пилотаж высокийчи. Ошону кыла алуу билүү да, ошо кантип балансты табынуучу. Многовекторность деп. Анан жагынан мисалы азыркы Казакстандагы жагдайды аябай мындай кооптонуу менен кабыл алып атышат көп эксперттер, анткени бул эми Казакстан Назарбаевдин кесиндегидей многовекторный көп тараптуу саясат, тышкы саясат жүргүзбөй, эми орусиячыл, орустарга кыталган, Орусиянын айтканынан чыкпаган Казакстан болуп кетеби дегенден кооптонуп атышат да. Азыр ошо Кыргызстан жүргүзүп аткан тышкы саясатына кандай баа бересиз? Ошол Казакстан менен, Турция, Кытай ушулар менен туура саясат жүргүзүп атабы ошо тышкы? Эми менчи мында бир
1 жыл анан биртке убакыт болду да азыркы президентибиз президент болуп атканыначы мындайча. Көп деле убакыт жок дечи, бирок мен бир нерсени айтып коеюн, как баягы все равно эл аралык эмеге салып жүргөндө, көз салып жүргөндөчү, саясатка, позицияларга. 2020-жылы октябрь окуясы болуп, анан азыркылар бийликке келгенде алар легитимдүү бийлик деп саналган эмес, өзүңүздөр билесиздер. Анткени баягы революция же төңкөрүш аркылуу келип, анан жогорку кеңешибиз дагы уже мандаты бүтүп калган, билесиңер, шайлоочу эмесин. Анан парламенттик шайлоо өткөргөндүн ордуна президенттик шайлоону өткөрүп, өзү президент болгонун андыктап туруп, андан конституцияны өзгөртүп туруп, андан кийин анан парламенттик шайлоону өткөргөндүгү чындыгы эң кызыктуу момент бул жерде. Батыштагы мамлекеттерге да жаккан жок. И Орусияга деле көп жаккан жок. Айтайын дегенимчи. Ошонун негизинде тышкы саясатта жана кабыл алуу деген бул эки тараптуу мамиле да. Биз эле каалай берген жаза албайбыз, тияктагы кабыл алыш керек да. Давай депчи, кел деп. Анан ал жагынан азыркы биздин президент Жапаров кандайдыр бир дагы эле бир канча деңгээлде изоляцияда турганы көрүнүп турат да. Мындай президенттер менен оңой сүйлөшүп кете албай, кичине мындай жерип, мындай кабыл албагандыгы бар да. Батыш болобу же азыркы ОДКМдын блоку болобу да. Анан бир жагынан кыргыз-тажик чек арасындагы болгон окуядан кийин баягы бизди мындай тажиктер өзүнүн кылганын кылып кандайын Кыргызстан кыйкырып эле калып калдык. Дүйнөлүк коомчулуктун реакциясын карап келсек, Орусия унчуккан жок. Көбүнчөсү Тажикстанды колдогонусу кандай позиция болду десеңиз. Баягы жана парад Победы болуп 9 май анында Тажикстанды чакырып, андан кийин биздин президент менен сүйлөшпөй өзүнчөчү. Помните, Жапаровдун кезинде. Анан эмнеге биздин президент Душанбеге баратат деп, Душанбеде сен молодецсиң деп ага өзүнчө бир награда беришип Рахмонго. Ошого катышып келгенде дагы биздикилер көп жактырган жок. Бирок ага эмнеге барды президент Жапаров? Анткени элден чыгып калбайын, ошо топтон чыгып калбайын, ошо сүйлөшүүлөрдү угуп калышыбыз керек да бизчи. Ошол үчүн тышкы саясатта анткени ал жакта Афганистан обсуждалса, анда талиптер келе бийликке. Бирок абдан кооптуу жагдай болуп аткан. Анан аяга отуруп талиптер келди бийликке. Ошонун баары талкууланат да. Анан ал талкуого барбай койсо, Кыргызстан катышпай калат, укпай калат, билбей калат, өзүнүн сөзүн айта албай калат, өзүнүн кызыкчылыгын коргой албай калат. Ошол үчүн андай жерлерге тышкы саясаттын перспективасына караганда барыш керек. Бирок ошол эле замат ошо Жапаров бир абдан кызыктуу бир салым кошо алат, же Кыргызстан как мамлекет катары реалдуу бир ролду ойной алат деп башка мамлекеттердин президенттери кандай кабыл алат деген да маселе бар да. Туурабы? Ошол жөнүндө айтып атам да. Бул аябай көп деңгээлден карап келсек болот да. Ошон үчүн менимче Кыргызстандын азыркы тышкы саясаты мындай солкундап калган да. Анткени жана легитимностька турап калды эң башында эле. Көп кабыл албай атышты батыштагычы. Анткени демократия процессинен чыгып кеттиңер, мыйзамдуулук эмесинен мейкиндигинен чыгып кеттиңер деп, баягы 20-жылдан кийинки окуялардачы. Анан өзүңөр каалаганды кылып атасыңар деп, ошентип мындай көп жактырбагансып турушту да, шайлоолорду кабыл албай. Анан акырындан мүмкүн тышкы саясатты момундай көп тараптуу кылып, ошо тышкы саясатта күчтүү эксперттер иштесе, мүмкүн тышкы саясатыбыз мындай жакшы эле өнүгүп кетеби деген мүмкүн. Ошол үчүн мен башынан эле айтып келатам, бир жаш жигитти жана тышкы саясат отделине аппарат президентте койгондо мен башынан айткам, абдан кооптуу депчи. Мен ал жигитти тааныбайм деле, бирок жаштардын мууркинде карт бөрөлөр турган тышкы саясат, дүйнөлүк саясаттагы тажрыйбасы болуп, аналитикасы мындай потенциалы болсо дагы, тажрыйбасы жок болсо, тең ата болуш абдан кыйын да. Абдан кыйын, бул абдан чоң нерсе. Ошол үчүн бир канча жанакы Тажикстан менен жанакындай жаңжал чыгып кеткенден кийин биздин МИД дагы көп реакция бере албай калды. Ошондой бир немеден кийин менимче кадровый политикасын кичине кайра ойлонуп чыкты президент Жапаровчу. Анан башка мындай көп тажрыйбалуу дипломаттарды алып келип атат азырчы. Ошол үчүн менимче мен немем оценка бере албайм, анткени мындай изоляцияда болуп калдык дегенди айткым келип атат. Мындай жемиштүү анализ кыла тургандай деле бир взаимодействие деле мындай карым-катнаштар болгон жок дегенди айткым келип атат. Ошо Казакстанда болуп өткөн жаңжалга, окуяга эл аралык коомчулук кандай баа берди? Ой, абдан жакшы суроо. Батыш мамлекеттери, батыш илимпоздор эксперттери минтип атышат да. Алар көбүнчөсү баягы режим жана авторитардык режим да, Назарбаевдикычы 30 жылдан жеп ичкенин
баягы легитимдештирип атат депчи. Карасаңыздар, абдан кызык болуп атат да. Назарбаевдин семьясы каалаганын кылып олигархия болуп келаткан бийлик болчу. Анан акырындан Токаев өзүнө ишенимдүү бир адамды коюп атат. Убактылуу кичине бийликти бермешет атат. Андан кийин азыр жанакы коголоң болуп, азыркы Казакстандагы өткөн жумада болгон окуялар негизине карап келсеңиздер, Назарбаевдин үй бүлөсү өзүнүн жыйнаган жанакы ичип жеп алган чоң көлөмдөгү акчаларын, активдерин чыгарып кетишти. Анан бир жагынан карап келсек, бул Токаев молодец, ошо Назарбаевдин баягы анын аркасында туруп алып да башкарып атканынан арды, молодец, бул Такаевдин жасаган иши деп атышат да, батыштагылар. Бирок ошол эле замат Назарбаев дагы өзүнүн активин кантип эл билет да ким жеп ичкенин, туурабы? Анан бирдеме боло турганда Назарбаев аны кантип мыйзамдаштырып кетмек, сыртка чыгарыпчы. Ичинен уже колдоно албай атат да жана акчаларын. Анан ал жагынан бул тополоң аларга, Назарбаевдин үй бүлөсүнө дагы мындай жакшы жагынан ойноду десек болот да. Алардын кызыкчылыгынан карасак, үй бүлөнүн. Токаевка да жакшы болуп атат да. Анткени Токаев эми тиги Назарбаев жок, өзү действительно бир бийликтин башчысы болуп атат, жалгызчы. Толук кандуу. Такаев да кызыктар болуп атат биякта. Ошол үчүн батышта бул көбүнчөсү режимдин оюну, ошо режимдин өзүнүн жана мыйзамсыз коррупциялык ар кайсы схемаларын окшоштуруп мыйзамдаштыруу, анан террористтер протести жана социальный протесттер болуп башталганды террорист деп өзүнүн режиминдин жанагы кишилерди өлтүрүп протесттерди басындатканын оправдание катары колдонгон ыкма болуп кетти деп атышат да. Батышчы. Ошо жана Казакстанда болгон факторлор Кыргызстанда да бар да. Жана конституция кабыл алгандан кийин мындай президент өзү жеке бийликке ээ боло баштады деген да сөздөр бар, анан нааразылыктар бар, анан айрым бир демилгелер, мисалы, бул кийинки убакта Ысык көлдө асман шаарын курабыз деген да демилге чыкты. Ушул сыяктуу демилгелер баягы элдин пикирин эске алып туруп жасалышы керек болчу да, ушундай чоң маселелер. Ооба, мен мында мынтип жооп берет элем. Биздин эң негизги бир суроо, биз ошол эле Акаев, Атамбаев, Бакиев, ушу башчылар, Жапаров деле эмне Кытайдан келген жок да, Африкадан келген жок, кыргыз элинен эле чыккан адамдар. Мен эмнени айткым келип атат? Биз дайыма мындай спорт этебиз да, эл күнөөлүүбү ушундай болуп атканына? Же элдин маданияты түпкүчү? Же все-таки башкарууга келген адамдар күнөөлүүбү депчи. Анан эми бул байланышкан нерсе. Алар деле асмандан түшкөн жок, биздин эле элден чыккан адамдар. Азыркы жеп ичип аткан, же бир кайсы өзүнүн атын эле калтырайын деген проекттерди жасаган, алыс ойлобогон. Анткени биз өзүбүз да конституция аркылуу президентке бир 5-6 жылды берип коюп атабыз. Туурабы? Анан 5-6 жылда мен өзүм ушул жасап кетти эле деген бир немени калтыргысы келип, мындай жана демонстративный дейт го, популистический бир кадамдарга барып атат да. Стратегиялык жактан 30 жыл жана 20 жыл, 50 жылдан кийин мен элиме керектүү нерселерди азыр жасашым керек деген ой жүгүрткөн саясатчылар жок болуп атат. Бирок эми эл жакты карап келели. Эл деле эмнени карайт? Карагылачы деп мындай чоңураак масштабдуу нерсени айтышат. Ал элдин да маданиятында болуп атпайбы? Эң тиги стратегиялык жактан, мисалы, биз көрүп атабыз, климатический өзгөрүүлөр кандай болуп атат. Суу азайып атат, биздин мөңгүлөр жок болуп баратат. Анан ушу Борбор Азиядагы суунун негизинде конфликттер чыр-чатак чыгыш керек деп баарыбыз эле айтып атабыз. Айтып эле атабыз, азыр чыгат, 50 жылдан кийин деле чыгат депчи. Ошо биздин балдарга, биздин неберелерге биз кандай Кыргызстанды, кандай Борбор Азияны калтырабыз деген азыркы саясатчылар жооп берип атабы? Берген жок. Анткени эл да аны сураган жок. Элге күнүмдүк эле нан, күнүмдүк эле жанакы бир маселелерин чечүү, алар эл деле ошону күтүп атышат да. Туурабы? Ошол үчүн мен мындай тереңирээк, чоңураак жооп бергенге аракет кылдым. Бирок асман тиги проект жөнүндө айтсак, шаарча жөнүндө айтып калсак, албетте бул менимче баягы өзүнүн ушу Жапаров президент болгондо Ысык көлдө, анткени ал да өзү Ысык көлдүк да, биздики ошорки регионализм да, биздин бала, биздин кыз, анан түндүк түштүк деген нерсе биздин элдин маданиятында болгон үчүн, көлдүктөр ошону күткөн үчүн көлдүк президентибиз аны жасап атат деген мен ачык эле айткым келип атат. Бирок мамлекет үчүн ошол нерсе азыр керек беле? Башка маселелер калбай калдыбы? Ошо каражат кетип атат да аяка. Андан башка мисалы билим берүүдө,
биз элибиз тинтип жүрбөйт дегенде, билимибизди деңгээлетсек, мүмкүн башкача жумуш орундарды түзсөк башкача болот беле деген ойлор болот. Ошондой модель мышления, ошондой ой жүгүртүү бизде аз болуп атат да. Көбүнчөсү популисттик, бирок популизм эмне үчүн саясатчыларда бар? Анткени эл да ошону кабыл алат. Ошол үчүн бул жерде эми алыс ойлогон адамдарды көп жакшы көрбөйт экен, же ишкерлерди да көп жакшы көрүшпөйт. Анткени алар бир адам аябай катуу иштеп атса, катуу ой жүгүртүп атса, тереңчи, алыс, башкалары башкача көрүнүп калат да. Анан Кыргызстан жана көрө албастык, кошоматчылык, ушул нерселер бизде өтө өнүгүп кеткен үчүн биздин саясатчылар дагы ошондой, ошол нукта кеткен долбоорлорду ишке ашырып атышат да. Бизге ошол Казакстандагы окуялардан кийин кандай биз үчүн сабак болушу керек? Эми бир эң негизги сабак элдинде болуп аткан реалдуулукту түшүнүп, андан кийин чечим кабыл алыш керек деген нерсе. Биринчи. Мен эң башында сөзүмдө айттым, ошо 2011ден бери эле келатат бул маселе Жан өзөндө, Западный Казакстанда. Дагы эле чечилбей келатат. Эмне үчүн Кыргызстан, Тажикстан чек арасында жаңжал чыкты? Эмне үчүн кыргыз-узбек чек ара маселеси дагы эле чечилбейт? Эмне үчүн? Анткени убагында чечиле турган кезде ошол жерде турган саясатчылар чечкиси келген жок, же жөндөмдүгү жеткен жок, билими жеткен жок, билбейм, волясы же духу жеткен жок. Ошентип келип чечилбеген, чече турган нерсени убагында чечпесе, кийин абдан татаалдашып кетип, өтө эле кыйын болуп, кайсы президент келбесин, ошолкин чече тургандай бир саясий воля эрк болуп бара тургандай президенттер жок болуп калат экен да. Анан биз чыга албай калабыз ошондон. Ошол үчүн мен биздин биринчи сабак ушул жерден алып чыга турган. Ошо социалдык, экономикалык болобу, саясий болобу, иденттүүлүк жөнүндө болобу, тил жөнүндө мисалы кыргыз тили кандай болуш керек да, мисалы оор, аябай мындай терең мындай проблема кыла турган чечим болсо дагы, бирок стратегиялык жактан маанилүү болсо, аны кабыл алыш керек. Кабыл алгандан жоопкерчилик кылат да, туурабы? Жооптуу болот. Ошо жоопкерчиликтен качпаш керек. Ошолкиндей башкаруу системасына жоопкерчиликти алуу биринчи бир сабак, керектүү нерсе да. Маселелерди тереңдетпей чечүү, коомчулукка муктаждыгын билүү, изилдөөлөр аркылуу, мониторинг аркылуу, жөн эле каалагандай чечпей. Мисалы бир чечим мындай болбоду, жанакы ГАИны кайра МВДга бергеничи, помните? Анан биз эксперттер катары түшүнбөй калдык да, эмнеге. Жөнөкөй айтып атам да, жөнөкөйдө. Эмненин негизинде ошол чечим кабыл алынып атат? Эмне үчүн мурункусу иштебей, анан бунусу иштейт дегенде, бул деген кадимки эле жөн эле статистика аркылуу же кандайдыр бир мындай анализ деп коет го, талдоо. Эконометрика болобу, кайсындай мындай жол кырсыктар асаябы, көбөйөбү деп мындай бир бизде изилдөө укмалары толтура да. Ошонтип изилдеп келип, баарын эметип келип туруп, негиздеп туруп, чечип туруп биз ошону чечтик десе, баарыбыз эле ынанат элек да, туурабы? А чечим кабыл алууда жөн эле биз ушуну чечтик, анан бүттү, ушундай болот дегенде түшүнбөй калып атабыз. Жана кустуруу саясаты деле ошондой болуп калды да. Бирөөсү мынча кусат, бирөөсү мынча кусат, бирөөсү мынча кусат. А эмне негизин кантип негиздеп бердиңер? Эмнеге ал вообще ошентип атат? Акчаны берип атат бюджетке. Ал берген бюджетке акчаны кантип сарптап атасыңар деген ар бир жерде бул процесс да. Ошонун баарын ачык айкын ойлонуштуруп, жазып, элге жеткирип, түшүндүрүп, ошондо биз ишенебиз. Башкаруунун бир планы бар экен, видениясы бар экен. Ошонун негизинде баратыптыр деген, ошондой башкаруу болуш керек экен жөнүндө айтып атам да. Казакстанда ал нерселер жазалган эмес да. Анан жана кош бийлик ойноп кетти. Кош бийлик болбош керек экендигин билдик. Бирок эми биз ага не грозит, биз конституциябызды жаңы эметип, керек болсо аппарат президенти, аппарат кабинет министрликтин башчысы бир киши болуп ушинтип атат да. Бирок бир жагынан азыр аякта да мындай башаламандык болуп атышат, түшүнбөй атышат да. Кантип бир эле адам, мисалы Акылбек Жапаров, кабинет министрлердин кабинетинин башчысы да болушу мүмкүн. Ошол эле замат биякта дагы бир структура бар. Аппарат. Администрация президенти аппаратчы. Анын да башчысы болот. Бул эки башка эме да. Бул башкаруу биякта министрликтердин, хозяйственный эмелер, башка маселелер. Биякта президенттин чечимдеринин эмеси да. Ишке ашыруусу эмелер. Анан ушунун баарын мен айтайын, бул жакшы же жаман деп айткан жокмун. Мен айтайын дегеним эмненин негизинде ушундай чечимдер кабыл алынды. Анан жалпак тил менен
мындай мүмкүнчүлүк болушунча жеткириш керек элгечи. Бул кантип иштеп атат бул системачы? Кантип иштейт деп ойлойсуздар, ошол үчүн ушуга бардыңар депти. Ошо биздин жана сөз бар го, сиз ушу журналист катарда коммуникация депчи. Эл менен болгон коммуникация мамлекеттер постсоветтик аймакта абдан жакшы коюлган эмес да. Опытыбыз жок. Бизде бир күчкө салмай, же бир пропагандистский мындай болуш керек, мындай деп эле мындай указательный да. А ынандырып, иликтеп ошонун негизинде чечим кабыл алып, анан сенин да оюң эске алынды, сеники да эске алынды деп баарына жеткирүү деген мындай ошондой бир ыкмаларды, ошондой бир билимди башкаруу системабызга адамдарды айткым келет. Системалар ошо жасалган эмес да ошогочу. Ошол жагынан да көп өзгөрүүлөр кылыш керек экен да. Анткени Казакстанда мен ошол нерсени көрүп чыктым да. Ички себептерин эл менен байланыш болбой калгандыгы, элдин муктаждыгын түшүнбөй калгандыгы, түшүнүп турса да чечкиси келбегендиги, чечейин десе дагы тияктагы коррупционный национальный деңгээлдеги схемалары иштеп кеткендиги чыгып, биякта деңгээли да бар да башкаруунун. Ушул көп нерселер. Анан ушулар чечилбей келсе, тышкы саясаттагы жанагы чоң күчтөр, третий силы дейбиз го, алар карап турат. Украинаны эмне кылышты карабайсыздарбы? Ошол үчүн деги айтайын дегенчи, ички бөлүнүү, ички маселелер чечилбегенде дайыма сырткы күчтөр аны пайдаланышат. Дайыма. Эң негизги сабак ушул да. Ошол үчүн биз ошолукиндей бөлүнүү, ошондой бир чечилбеген маселелерди азыртадан бийлик чечпесе, бир канча жылдан кийин дагы тышкы күчтөр дагы бирдемени себептеп, террористтер дагы келе калды бир жактан бирдеме деп, ошо өзүнүн маселелерин чече берет, өзүнүн саясатын жүргүзө беришет аларчы. Ошого жем болбош үчүн биз ичибизден, ички жагынан күчтүү болушубуз керек. Ал үчүн эл менен бийликтин карым-катнаштары күчтүү болуш керек. Коммуникация аркылуу ишеним, бийликке ишеним. Ошол эки нерселердин үстүндө иштеш керек менимче. Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө Казакстандагы жаңжалдан кийинки сабактар тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда мейманда тышкы саясат жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эшенгул болду. Чынара, сизге студияга келип маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.